Күчтүү экен, учушту. Бизде Айдын жок болуп калды. Өзүңүздөр деле көрдүңүздөр го. Айдын полный эле алдырдык. Оюндун башынан аягына чейин жерге дагы баягы жекеме-жекеге дагы өзүң чыгып аттың. Башка арга жок болуп калды. Өзү тактика ушундай болчу. Эмне үчүн айдын жок? Эмнеге жекеме-жекенин атын алып келген жоксуңар үчүдөн? Ушул жерден пайдаланып айтып кетсем. Ушу даярданып сбор өтүп жүргөндө. Ушу азыр крас мурун. Ушу Сарыөзөн командасынын косу азыр башка кишилерге өтүп кеткен. Ошол кишилерге азыр сурадык биз. Бир жолу эмес, бир нече жолу сурадык. Бербей коюшту. Ушул жерге крас келгенде мен толук түрдө айта алам. Крас келген оюн бул жерде башкача болмок. Башкача болуп, может, утуп да коймокпуз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, улак таластар эмес, бизде да көп жүрдү. Крас болгондо оюн такыр башкача болмок, анда жеңиш биз тарапта болмок деп толук түрдө айта алам. Бул жерде ойнош керек болду. Капитан болуп жоопкерчилик да чоң болду окшойт сенде, же Сейитбек чыгарбай аттыбы? Жем тренер Сейитбек байга болчу. Анын өзү поляда да өзү элдер менен ушу экөөбүз көп жүрдүк. Буйрук экен, талас утту, күчтүү экен, учту. Ийгилик таласка. Кийинки оюндарына да. Силер эми 3-чү орунга ойнойсуңар буйрута. Ооба. Нарын областы менен. Ооба, нарында күчтүү. Ал жакта да Айдын жакшы аттар бар. Эми аны көрөбүзбү эми буйруса? Ал деле ушундай ойун болот деп ойлоп атам. Анда деле бизде Айдын жок. Ушундай аңдымай, ушундай ойун болот ал деле. 3-4 оюнда. Талас командасы эмне артыкчылыгы менен утуп алды? Эми бул Талас эли, жери, командасы деле райондор оюн болобу, областной болобу, клубный оюн болобу, Талас негизи күчтүү команда да. Фаворит командалардын бири десек болот. Талас эми бул балдардын бүт Казанда чаап жүргөн балдар да. Казанга салганлары бүт билишет. Аттар да күчтүү экен. Балдар да күчтүү экен, учушту. Бизде ушу эң эле жетишпей калган жекеме-жеке болду. Калган баарын колдон келишинче аракет. Сен деле күчтүүсүң, достук командасында ойногонсуң. Достукта жүргөндө баягы ушул эле Таластын жигиттерин жеңип койбодуңар беле? Бүгүн реванш алдыбы деп ойлоп калдым. Анда эми достукта ойногондон мен жалгыз ойнодум бу жерде. Анда аттар бөлөк болчу, оюнчулар бөлөк болчу. Коргоочулар башка, Коргоочулар башка, Айдын башка. Деңгээл башка. Деңгээл башка. Бул деңгээл башка. Жакшы оюн болду эми. Элге кызыктуу оюн болду деп ойлойм. Ооба. Башында бирок силер жеңип аттыңар, 3-1 болуп атканда деле $1000 байгелер келип атты силерге. Ошолор тең күч берип аттыбы? Эми бул байгелерге да чоң рахмат, ушинтип бизди колдоп, тети канча жерден бери келип колдоп коштоп турат. Ушу байгелерге да ыраазычылык билдирип кетебиз ушул жерден. Биз экинчи тайм 3-1 болуп атканда утабыз буйрса деп ушинтип ойлор болуп аттанан кичине аттарыбыз токтоп калды. Чын айтканда 6 атты ушундай эле ойноду. Калган аттарыбыз аябай деле оюн көрсөтө алган жок, чын айтканда. Исхак, кийинки оюндарыңа ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Ат жалында аман болгула. Чоң рахмат сиздерге да ийгилик. Биз өзү бул оюнга чыгып атканда ушундай оюн болорун билгенбиз. Бизде Айдын жок болуп калды, Айдын болгондо. Ачык айта алам. Айдын болгондо Талас командасын биз жакшы шот менен утмакпыз. Неге дегенде бул оюнга даярданып келип атканда ушу бизде чүйдө Айдын бир атып бар өзүнүн красты. Ошол атты бизге красный эси жетекчилик бербей койду. Неге экенин билбейбиз, бирок крас болгондо мен толук түрдө айта алам, бул Талас командасын утмакпыз крас болгондо. Оюн бирок аябай жакшы жүрдү. Айдын алдыр эле гол салып аттык, калган жерди биз эле алып аттык, алган убакта салынып атты. Аттар үстүнө шай кетип калды. Жерге иштеген балдар бар экен, мыкты. Балдар жакшы болчу. Өзүбүз настрой жакшы коюп чыкканбыз. Утсак да, утулсак да ушул жерде жигитче оюн көрсөтүп кетели деп чыкканбыз. Мыкты оюн болду. Буйрук экен, Талас командасы утту. Күчтүү даярданышыптыр. Ийгилик.